Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته وارزقنا شفاعته في يوم الدين اللهم ya Rabbimiz uşun sen üçün özün üçün niyet kılıp oruç tuttuk kabul kılar. Musallat ve selam Muhammed ve aleyhi ve sellem. Урматтуу ушул жакшы саамалыктын катышуучулары, бүгүн Москва шаарында биздин чыган мекенчил агабыз Курманбек Салиевич Бакиевдин өзү бөтөн журтта жүрсө да жүрөгү кыргыз деп сол, жүрөгү кыргыз жерим деп сол. Айлардын султаны болгон Рамазан айында элден батан үчүн алдыңыздарга ак дасторкон жайып отурат. Кош келиңиздер. Ушул жакшы саамалыкты Атай Минск шаарынан келип алдыңыздарга дасторкон жайып уюштурган Асылбекти сөзгө чакырып коесуз. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, туугандар. Мен ошол атайын бүгүн учуп келдим Минск шаарына, Москва шаарына, Минсктен. Курманбек Салиевичтен силерге ошол менчиден чоң салам. Ошол уюп Рамазан айында силерге мекенден соолук ынтымактуулук кетти. Ошол жараткан ушул силерге эң жакшылыктарын берсин. Ар дайым мекенден соолукта болуңуздар, ынтымактуу болуңуздар. Тамагы таттуу болсун. Ошол жагымдуу жолу орозо айыңыздар менен куттуктайм. Игилик кылам. Рахмат чоң. Анда эмесе сөздүн кезегин Рудн университетинин доктору, профессор, кыргыз билимдигинин жетекчиси Кубатбеков Турсунбай Сатынбаевичти сөзгө чакырып койсун. Саламатсыздарбы? Урматтуу жерлештер, туугандар. Баарыңыздарды бүгүнкү Ораза майрамыңыздар менен куттуктайм. Оразаңыздар кабыл болсун. Жалпы кыргыз билимдигинин атынан Курманбек Салиевичке ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Келе албай калган мүчөлөрдүн атынан, келгендердин мүчөлөрүнүн атынан Ораза берген тилеги кабыл болсун. İşte birlikte olsun, aman esen olsun. Bana şakası menен Allah'a bir vakitte özüsü cerisi aman esen kayıtıp baksın. Rahmat. Азыр сөздүн кезегин Багыт Бапанов, коомдук ишмер, Нур газетинин редакторуна беребиз. Келиңиз. Алейкум. Урматтуу мекендештер, оразаңыздар кабыл болсун. Бүгүн Кудайдын улуу күнүндө баардыгыңыздарды оразага чакырып, Курманбек Салиевич элдин батасын алайын деп элди чакырып отурат. Чынында улуу күн, бул улуу күндө ар бир адам бири-бирине сый көргөзүшүп, күнөөлөр болсо Кудайдан ушу күнөөлөр болсо кечирсин деп, ошондой эле бири-бирибизге жакшылыктарды айтып, соопчулук иштерди кыла турган айлардын бири болуп турат. Ошол күндүн бири бүгүн көптөгөн мекендештер келип, ошо Курманбек Салиевичтин ушул жайында токтомдук
элге ошо соочулук кылайын деп, элдин батасын алайын деп тилеген оюн ишке ашырып бардырып отурабыз. Ошо биздин айта турганыбыз элдин батасы тийсин, ар дайым жакшылыктарды каалайбыз. Ошо эл журту менен, тууган журттар менен ошо кайда болсо да аман болсун. Ошо баарыңыздардын жакшылыктарын каалайм. Орзоңуздар кабыл болсун. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Сиздерди дагы бир жолу улуу орозо күндөрүндө жакшы ак тилектерди каалап кетем. Үй бүлөлүк бакыт каалай. Алыс жерде жүрөбүз, ушул жерде кандай болсо дагы тынч болойлу. Кыргызстанга эсен аман кайтайлы. Мен бир нерсени айтып кетейин, урматтуу жердештер. Жылдан жылга көбөйүп атабыз. Бул жер дагы аябай көп болдук. Мына бүгүнкү күндө не дейм, бул улуу майрам бир жылда 30 күн гана болот экен. Ошондой бир бардыгы жакшы ниеттерибизди, тилектерибизди каалайбыз. Дүйнө жүзүндөгү мусулман калкынын баардыгы азыр ниет кылып отурат, алакан жайып, ооругандар баары сыркоолоп кетсин. Маркумдардын баардыгынын атына Куран окуп аталышуулардын баардыгы насип болсун. Өзүбүз тынч болойлу. Анан не дейм, сиздерди бир иманга инсан чыккызсам, аял кишилер кичине жолук салып жүрсөңүздөр ушул айда деген бир сунуштарым бар эле. Капа болбосоңор ошондой биз баардыгыбыз колдошоп гана кол чаап койсоң. Мен ойлойм, аял адамды биз аябай сыйлайбыз. Аял адам ошол жолугу менен гана биз үчүн назик болуп турат. Биз ошон үчүн колдойбуз. Сиздерге баарыңыздарга үй бүлөлүк бакыт каалай. Ошол жердеги берген тамак ашты Курманбек Салиевичтин үй бүлөсүнө чоң саламдарды айтып, ушул дуалардын баардыгы тийсин. Асылбек менен сен дагы ушул жерде 4 жылдан бери келип атасың. Быйыл Россияны кыдырып 3-4 шаарга дагы барып, сен дагы чоң рахмат. Сага дагы үй бүлөлүк бакыт, тынчтык болсун, аманчылык болсун. Баарына салам айткын. Кудайым буйруса, жакшы ниеттерибиз бар, баардыгы болот. Буйруса, рахмат силерге. Чоң рахмат. Баткен обласынан Шаймардын Кулуба Махабат эжекени чакырып койсок сөзгө келиңиз. Кымбаттуу Москва жергесиндеги бир туугандарым, жердештерим, ушул Москва шаарына кош келипсиздер. Жакшы тилек жарымыңыз дегендей ушул биздин улуу президентибиз болгон Курманбек Бакиевдин ушул эли журтубузга чоң озача уюштуруптур. Президентибизге чын ден соолук каалайбыз, узун өмүр, үй бүлөсүнө тынчтык, аманчылык, кайсыл жерде жүргөсүн аман жүрүшүн тилейбиз. Мен өзүмдүн ушул үй бүлөмдүн бир туугандарым атынан сагынычтуу салам айтам. Баарыңыздардын орозоңуздар кабыл болсун. Максатыңыздарга жетиңиздер. Үй бүлөңүздөргө аман эсен барыңыздарды тилеймин. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Салам айтам. Анда сөздүн кезегин Каракынчадан келген Маңгытова Сейилхан эжекебизге беребиз. Келиңиз эжеке. Кутмандуу кечиңизге менен жалпы кыргыз элибиз ошондой эле бүгүн мына Курманбек Салиевичтин чакыруусу менен баардыгыбыз ооз ачарга келип отурабыз. Мен ойлойм, ушу баардыгы Салиевичти таанып, ошонун учурунда жакшы билип, жакшы жашаган адамдар, сыйлаган адамдар деп ойлойм. Биз деле ошол учурда Салиевдин учурунда жаман болгон жокпуз. Мугайимдер айлык акыбызды өз учурунда алып отурдук. Пенсионерлер өз учурунда пенсиясын алып отурду. Жаман заман болгон жок, аябай эле жакшы заман болду. Мектепте 1-нчи класстан 5-нчи класска чейин тамак аш берип аткан учурлар болду. Мына ушул жакшы заманды биз унутпашыбыз керек эч качан. Убакыт өткөндө эле тигил андай мындай десин кереги жок.
Biz жакшы заманда жашадык, жакшы иштедик бул киши дагы. Ошондой эле мынтип бизде баягы өрдөктүн өзү чөлдө болсо дагы көзү көлдө дегендей, өзү башка эл, башка жерде жүрсө дагы кыргыз элин унутпастан мынтип ооз ачырып, ар бир шаарларга ооз ачырып, эртең ошондой батасын алып отурат. Ушунча жалпы кыргыз элинин батасы тип, үй бүлөлөрү менен, бала чакалары менен, тууган уруттары менен аман болушун, элге деген тилеги ак кыргыз элим деп санап, сагынып эңсеп отурган Курманбек Салиевдин ниети ишке ашсын, өзүнүн кыргыз элинде жетсин, эли жерине сагынып турганда эли жерине эсен-аман жетип келүүсүн, ошо жерине, эли жерине келүүсүн каалайбыз баардыгыбыз эле. Үй бүлөсүнө, тууган уруттарына, мынакилерine, жалпы туугандарына сиздерге да чоң рахмат. Ошо Аллах Таала кандай тилектерди кабыл кылса, кандай тилектерди сиздер кааласаңыздар, Аллах Таала ушул чоң ороза айында каалооңуздарды кабыл кылсын демекчи. Анда сөзүн кезеген Досаев Сапар Анарбаевич, жеке ишкер. Келип көрсөңүз. Assalamu alaikum. Балалардың біріншіден орозыңыздар қабыл болсын. Бүгін Мағыш аймақтың сұлтаны ороза айында Курманбек Салиевич Москва жергесіндегі Москва шағылы Москва обласы елдің башын биліктеліп озачар бұл елге чай беріп отқан екен. Şu kişiге разышын білдіреміз. Бұл кишинин басып өткен жолдарына мен барыбыз эле разыбыз деп ойлойм. Кылган эмгектери баардыгын эле канааттандырарлык. Менде ушул киши семьясы менен, үй бүлөсү менен бактылуу болсун. Ушул башка элде жүрсө да жүрөгү мына кыргыз деп соғып турат экен. Ушул кишинин үй бүлөсүнө бакубат жашоо, келечекте ушу жакшы инсандардан кыргыздын келечегине салымын кошкон жакшы өмүрдөн болсун деп каалап кетер элем. Дагы бир жолу орозоңуздар кабыл болсун. Рахмат. Кыргызстан аялдары фондунун президенти Оңдук Ишмер Төрөбекова Бурулча Таңаттаровна. Кутмандуу кечиңиздер менен улуу урматтуу жердештер. Туткан орозоңуздар кабыл болсун баарыңыздардын. Ушундай бир бөтөн жерде канчалаган кыргыз туугандарыбызды башын бириктирип, улуу Рамазан айында бир столдон даам татып отурганыбызга Аллага миң мертебе шүгүрдешибиз керек. Эми ушул башыбызды бириктирип, ысык тамак берип, бири-бирибизди менен мындай бир энергия алып, сүйүнүп, өз мамлекетибизде Кыргызстанда жүргөндөй сездирген биздин Курманбек Салиевич агабызга терең ыраазычылык айтып кетелик. Ошонун үй бүлөсүнүн атынан, туугандарынын атынан бүгүн биз ооз ачып отурабыз. Ошол алыс жолдон ат тартып келип, сиздерди чай берип коелук деп, ушу ооз ачтырып коелу деп Рамазан айында келип отурган Асылбек укеме терең ыраазычылык. Анан өмүрүң узун болсун. Элине кызмат кыла бер. Келечек жаштарда ар бир инсан силердей болуп, ушу элин унутпай, кайда жүрбөсөк дагы ушу бир нанды сындырып жеп жүргөнүбүз абдан жакшы болот. Бул дүйнөдө биз конокпуз. Баарыбыз саты келгенде Алла Таалам чекеден өз үйүнө алып кете берет. Ошон үчүн баардык нерсеге кайыл кылып, сабырдык менен кечиримдүү болуп, бири-бирибизге мээр төгүп, ушундай бир жакшы күндөрдү Алла Таалам ар дайым насип этип турсун. Насип этиш үчүн адамдар бири-бирине мээр төгүп, бири-бирин унутпай, ушундай дасторкон жайып туруш керек. Дагы бир жолу баарыңыздарды ушул Рамазан айы менен куттуктайм. Ушундай жолугушуулар көп болсун. Баарыбыз биргеликте бололу. Рахмат. Бизден ысык салам айтып барып туугандарыбызга биз сагындык. Силер сагындыңарбы Курманбек Салиевичти?
Армуттур карачы. Даже мындан ары эмки немеде мындан да чоңураак алалы Асылбек. Рахмат силерге. Биз өтө ыраазыбыз. Алла тарабынан көп сооктар берсин. Чооз аштырып аткан агаларыбыздын өмүрү узун болсун, ден соолукта болсун. Небере чебере кибирелердин колдорунан чай ичишсин. Ошол небере чебере кибирелердин тойлорундагы Алла таалам ушу бүгүнкү отурган туугандарымдын баардыгын насип этсин. Ошондой учурда келип дагы чай берип коюшум керек. Койбо. Алейкум, мусулман бир туугандар, урматтуу агаларым, эжелерим, жердештерим. Сиздердин келип бергениңизге терең ыраазычылык билдиремин. Быйылкы жылдын эсеби менен Кудай буйрса 4-үнчү жолу Москва шаарында Рубен Салиевич агабыздын атынан ифтарды өтүптүр. Быйыл бул иш-чараны бир эле Москва менен токтолуп калбай, Санкт-Петербург шаарында, Новосибирскийде, бүгүн Москвада жакынкы күндөрү насип кылса, Екатеринбург шаарында миңдеген адамдарга өткөргөнгө аракет кылып жатабыз. Сиздердин ак батаңыздар берген жакшы ниет, жылда берген батаңыздардын артынан Ромек Салиевич агабыз аябай кубанып, сиздерге чоң ыраазычылыгын дайыма билдирип жүрөт. Кудай буйрса, насип кылса, мекенге бара турган күн ойлоймун алыс эмес деп. Себеби сиздер бар ак бата берип жүрөсүздөр, мекенге барып сиздерге дагы кызмат кылганга ал киши ынтызар. Ал кишине бизде тапшырык болуп калды, жаман көрбөйсүздөр. Биз башка кафеге да башка туугандарыбызды жибердик. Бизден кеткен кемчилик үчүн кечирим сурайм. Анан аксакалдар келип, ак батаңыздарды берип койсоңуздар. Урматтуу туугандар, şu karmağan oruçlarımızdan kalmasın. Şimdi бүгін үшінші елді başını biriktirip, boğaz açtırıp, şuna елдің ömrünün adılkan Kur'an'lık sayışken çok rahmetler dayken. Bu kişi bayağı altında aytıp ketdi, men Gülüba deyen Ejek Öz aytıp ketdi, men oşol ayakla addan koşulamda. Bu kişi şu bayağı kurmadı, bundan bir avasını kurmadı oldu. Yani şu yere gelip, şu kişinin altından gelip, oğuz açtırıp, evde kızmak yürüyen kim? Asliye gidince çok rahmat. Bu Askart'a çok rahmat. Şu Suzak Koğu'nun aksakallarının atına, Suzak Koğu'nun atına, Roşon'da öyle Cahpe Cürçurt'un atına, Kur'an Meksali ilişkili çok selamet verenizler. Amin. Amin. Allah Teala şu bizlere şu жақсылықтарды versin. Bu şehirde kol jayıp, bata tilep oturgan bardıq mo'min musulmandардың қалаған ойлық тілектерін берсін. Daim oşu sizler den soğukta olыңыздар. Oylagan oy maksatlarınız işe alsın. Tapkanınızın berekesini versin. Daim oşu жақсылықтарға buyursun. Böyle kırçıktan saktasın. Beyecel önünden saktasın. Alamda olup жатқан апаттан сақтасын. Жерімізге береке, елімізге imanın tımağı olmasın. Allah Teala iki dünya hoş kolda kollasın. Amin. Tınç. Oşa, Kurmanbek Salih'inдағы үй үйлесіне жақсылықтар болсын. Kurmanbek Salih көпке жашасын. Мына bir туғандары менен çoğu. Oşa Esin-Aman Kırgız eline qaytып келіп, bizler менен, sizler менен çoğu oşa neme alğanlar nasip etsin. Ondan Allah'a